Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен Ыбырасулова Алмакан калгулууна, Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Аксуу айылынан болуп, 2022 июнь айынан баштап аккан оорусу менен жабыркап келдим. 2 жыл жалаң лечение, химия менен дарыланып жүрдүм. Аккан оорусу деген бул көк боор чоңоюп кетет экен, ошо ичим сайыш эле ооруп башталды. Анан тиги өзүбүздүн эмеге больницага барсам, КСВга районго жөнөтүштү, УЗИге түшүп кел дешип. УЗИге барып түшкөнүндө ошо көк боор чоңоюп кеттир. Анан кан да түшүп кетти, анемия деп диагноз коюшту. Ошол учурда бизде райондо гематолог врач жок экен. Бишкекке барып көрүнгүлө, Бишкекте ошо врачтар бар, диагноз туура коюлуш керек, туура лечение болуш керек деп. Анан сразу эле эртеси күнү Бишкекке жолго чыктым, келдим. Жакшы, Кудайга шүгүр, башында жакшы эле лечение алып, бирок бир убакытта кайра ооруп калып аттым. Бишкекке келгенден кийин полный анализ тапшырдым. Көкүрөктөн анализ алат экен. Ошол анализден чыгат экен тиги аккан деген лейкоз, острый лимфобластный лейкоз деп диагноз коюшту. Кандын рагы болот экен. Ошо эми кыргызчасы аккан, орусчасы лейкоз болот экен. Башында 45 күн ошо протокол өзүнүн лечениясы бар экен. 2 жума постоянно кан куюп атышты. Через день куюп атты. 2 жумадан кийин каным стабильный болуп калды. Кан куйбай калды. Травматит куюп атты. Анан только капельница менен, ошо 45 күн капельница менен жаттым больницада. Чыктым, чыгып кеткенден кийин ошо перерыв болуп сырттан лечение алып аттым, келип ооруп калганымда келип көрүнүп аттым, анализ тапшырып аттым. Анан ошо химия алганда кыйналып аттым. Ооруп келгенде сразу эле химия алып аттым. Индияга барып келдик былтыр жолдошум экөөбүз. Жакшы, ал жактан деле жакшы лечение алып келдим. Бирок келгенден кийин кайра ооруп калдым. Кан түшүп кетти. Кайра кан куйдурдум, 1 жума жаттым больницада. Анан сырттан лечение алып аттым. Андан кийин ушул Кубаныч Байкени YouTube'дан көрүп, Кубаныч Байкеге барайын, көрүнөйүн деп жазылдым. Очередке туруп, былтыр ноябрь айынан баштап көрүнүп баштады. Лечение былтыр ушу ноябрь айынан башталды. Тамырым кармап, ошол медиктердин койгон диагнозун так коюп берди. Сен ооруң дарыласа болот. Сенде ооруган эмелерди дарылап эме кылдык. Алла Тааланын кудурети менен Алла шыпасын берип дарыланып атышат. Бирок өзүң да ыклас коюп айткан эмени так аткарышың керек. Сен экөөбүз бири-бирибизге жардам берип, менин айтканымды кылышың керек деди. Башында дары суу ичтим. Андан кийин сеанска катыштым. Андан кийин дары чайын ичтим. Жакшы, Кудайга шүгүр, башында кыйналдым. Көңүлүм айланып кустум. Кыйынчылыктар болду, жылыш болуп, жакшы болуп калдым. Кудайыма 1000 мерте шүгүр, ырайымдуу, мээримдүү Аллахыма мактоолор болсун. Кубан Байкенин дагы үй бүлөсү, Салиме эже, бала чакасы менен тынч аман болушсун. Иштери ийгиликтүү болсун. Тапкандарынын Кудайым берекесин берсин. Ыраазымын. 1 жылдан бери Кудайга шүгүр, эч кандай химия албайм. Ошо Кубаныч Байкеге 2 ай 3 айда келип көрүнүп, ошо дары чайларын ичип жүрөм. Толук эле айыктым деп эсептейм, анткени ар ай сайын анализ тапшырып турам. Кандарым, эми основной меники, анан лейкоцит, травматит дегендер стабильный болуп калды да. Мурдагыдай түшүп кетип, кан куюп андай жок да. 1 жылдан бери Кудайга шүгүр, жакшымын. Аллахыма 1000 мерте шүгүр. Ушу мени кайра жашоого кайтарып, жакшы күндөрдү көрсөткөн. Терең ыраазычылык билдирем. Кубан Байкеге да өзүнө бекем ден соолук, иштерине ийгилик болсун. Тапкан балдарынын убай урматын көрсүн. Салиме эжекө бактылуу өмүр сүрүшсүн. Ошо элдин керегине жарап, колунан келген жакшылыктарын элге берип жүрө беришсин.